жылда Курбан айт майрамы 31 июлда белгиленет. 22 июль Зулхиджа айынын 1 күнү болгондуктан 30 июль Арапа күнү. 31 июль Курбан айт майрамы. Курмандык чалынуучу күндөр. Курмандык Зулхиджа айынын 10, 11 жана 12 күндөрү айт намазынан кийин чалынат. Курмандыкты Курбан айтка жыйналып даярдануу сооптуу иш. Биринчи күнү чалынганы артыгыраак, түндөсү курмандык чалуу макрух. Курмандык чалынуучу малдар. Курмандыкка бодо малдар тактап айтканда төө, уй жана койлор жарайт. Жапайы кийик, аркар, кулжа жана элик сыяктуулар курмандыкка жарабайт. Ошондой эле жылкы да курмандыкка чалынбайт. Уйлардын катарына топоз, койлордун катарына эчки кирет. Төөнүн жашы 4кө толуп 5ке кетиш керек. Уйлар 2 жаштан ашыш керек. Ал эми койдун козусу жана эчкинин улагы 6 айдан ашкан чоң болушу зарыл. Пайгамбарыбыз ага Алланын саламы жана салаваты болсун, койдун козусу кандай жакшы курмандык деп айткан. Курмандыкка чалынчу мал бүтүн болушу зарыл. Тактап айтканда көр, аксак, орукчан, өтө арык, кулагы жана куйругу таптакыр кесилгендер курмандыкка жарабайт. Ал эми кулагы же куйругу бир аз кесилген жана бычылган мал курмандыкка жарайт. Курмандык канча адамдын атынан чалынат? Кой менен эчкинин курмандыгы жалгыз адамдын атынан болот. Ал эми төө менен уйду 7 адам биригип курмандык чалса болот. 7 адамдан ашса болбойт. Курмандыкка союлган малдын этин бардыгын садака кылып берсе болот. Ошондой бардыгын алып калса да болот. Бирок эң жакшысы 3/1 садака кылып, дагы бир 3/1 туугандарына, досторуна коноктогону алып, калган 3/1 өзүнө сактап койсо болот.